Оштогу жалгыз стадиондун 1 гектар жер аянты жеке тараптарга мыйзамсыз сатылып кеткен. Эми шаар бийлиги жерлерди кайрадан кайтаруу аракетин колго алды. Учурда мыйзамсыз делген 10 курулуш аныкталды. Анын 5-өсүнө капиталдык курулуштар курулуп, бизнес жаатында иштетип келишкен. Бул жүйө менен имараттар буздурулуп жатат. Алар кайсыл жылы жана кайсы мэрдин тушунда жеке менчикке берилип кеткен тизмектейбиз. Стадиондун кире беришиндеги той салону аянты 2,5 сотук. Имарат 2000 жылы ошол кездеги мэр Жусупбек Шариповдун тушунда кафе проект жасоого жана курууга макулдук берилген. Андан кийин 2003 жылы 331 чарчы метр курулуш аянтындагы кафени эксплуатацияга кабыл алуу актысы мэр Жантүрө Саттыбалдиев учурунда берилген. Андан кийин жеке менчикке болгон жер укугу колдон колго өтүп келген. 2020 жылдан тарта той салону катары иштеп келет. Кийинки объект стадиондун кире беришине жетпей ачылган спорттук дүкөнү. Бул жай 1995 жылы Турду Ата фирмасына Балмуздак павильону катары берилип кеткен. Аталган фирма ээсине 2007 жылы жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актысы берилген. Ал Жумадыл Исаковдун учурунда болгон жеңил типтеги курулушка уруксаат алып, бүгүнкү күндө капиталдык курулуш куруп алгандыгы аныкталды. Андан кийинки Ош шаарынын Субаналиев көчөсүндөгү 95 дарегиндеги Вент бильярд клубу кыймылсыз мүлккө 2000 жылы Лагманхана номер 1 мүлккө өткөзүлүп берилген. Андан бери колдон колго өтүп Токтогул Амираевка өткөн. Учурда архитектуралык документтери толук эмес. Мындан сырткары Алай Эленти жоопкерчилиги чектелген коомуна 15 жылдык мөөнөткө Ош шаардык мэриясы 2002 жылы 700 чарчы метр жер тилкесин суусундук чыгаруу цехин курууга ажыратып берген. Ал учурда Ош шаарын Жантүрө Саттыбалдиев жетектеп турган. Андан кийин социалдык багыттагы Субаналиев көчөсүндөгү номер 1 4 дарегинде жайгашкан 270 чарчы метр жер тилке 2014 жылы Гүлмира Акимбаевга жеке менчикке берилген. Биринчи Лагманхана деп туруп реконструкцияга кафеге уруксат берилип, кийин өзгөртүлүп атат, профили өзгөртүлүп атат, Лагман бильярдный деп туруп. А бүгүнкү күндө ал дагы купли продажа менен экинчи тараптардын колдорунда сатып алуу келишим негизинде өткөрүлүп атат. Ал чечим негизде бул жерде дагы ошол Шарипов Жумадыл Исаковдун мезгилде сатып алды, Жантүрө Жолдошевдун анан Исаковдун мезгилдеринде ошол жеке тараптардын колдоруна кеткен. Себеби бул дагы биринчи реконструкцияга уруксат берилип атат, экинчиси кабыл алуу актысы менен ошол объектини кабыл алып атат, үчүнчү ошол токтомдун эле негизинде жеке менчиктерге бекитип берип атат. Социалдык объектилерди жеке менчикке бербөөгө мыйзам жол бербейт. Учурда аларга карата сот чечими чыга элек. Бирок шаар бийлиги жер ээлери менен сүйлөшүп, аларга компенсация катары жер ажыратып берүүнү убадалууда. Эми себеби алардын наразычылык билдиргенине колдоруна эч кандай документ ала элек. Биз болгону биз жерлерди сунуштадык. Ал жерлер боюнча алардын өздөрүнө кээде бул жер эми проходимость жакшы болгондугуна байланыштуу ал жерлерди көрсөткөн жерибиз анча проходимость жок дегендей, анан макул болбогондой силер колубузга документ бергиле, андан кийин деген. Себеби бул ошогаздын олор өлбөсүн деп баарын чыгарып атам. Эми пока азыр полностью эки жак менен сүйлөшүп, полностью туура келип бизге дагы жага турган жерди табып, ошондогу документ кылып, жеке менчик кылгандан кийин только соглашение болот. Бирок заранее чыгарып кое бердим. Стадион 2002 жылы Ош мэриясына 5,5 гектар жер менен өткөрүлсө, бүгүнкү күндө ал аянты 4,3 гектарга чейин. Себеби биз эмнеге буга барып атабыз? Бүгүнкү күндө чоң международный оюндар биздин стадионго уруксат берилбей атат. Себеби территориябызда площадыбыз позволять этпей атат, биринчиден. Экинчиден, мына жактагы биздин түндүк тарабыбыздагы жол жабык болуп атат. Эгерде Кыргызстандын курама командасын биз ушул Оштун стадионуна өткөрө турган болсок, бизде АФКнын тиги КПФЛдын требованиялары бар. Ошол жерде 4 жагыбызда тең 4 эшигибиз, дарбазабыз ачык болуш керек. 4 ворота ачык болуш керек. Бизде азыр мына 3 жагыбыз ачык, тем более мына жактан автобус кире албайт. Алар, допустим, биздин Тажикстандан, же Өзбекстан, же Ливия, же бир Сингапур бизге команда ойногону келсе, биз ошолордун требованиясында болбосок, ошон үчүн бизге уруксат бербей атат. Оштогу Ахматбек Сүйүнбаев атындагы борбордук стадион 1960 жылы курулуп, 10 гектар аянтты камтып турган. 2001 жылга чейин анын теңинен көбү менчиктештирилип кеткен. Жалпы 12 000 адамга ылайыкташкан стадион 2023 жылы оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Анда спорттун түрлөрү боюнча негизги
мелдештер өткөрүлөт. Алмагүл Эркебайкызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ.